Көпчүлүк биздин дыйкандар ушул топурактын анализин кандай алабыз деген суроолорду көп болуп атат. Ушул анализдерди болсо биз эгерде 4 бурчтук аянт болсо, анда биз ушул топурактардын конверт түрүндө алсак болот. 5 точкадан конверт түрүндө алып туруп, 30 сантиметр тереңдикте горизонт боюнча ошол 30 сантиметрден 5 жеринен 5 точкадан алгандан кийин ошо 5 үлгүнү баардыгын аралаштырып, бир үлгү кылып, ошол 0,5 килограмм, 1 килограмм тегерегинде топурак алып эле ошол топурактарды анализге бериш керек. Бирок анализге берүүдөн мурда ошол топурактарды дагы кургатып, жана көпчүлүк убактарда биздин дыйкандар ошо целлофанга салып атат. Целлофан эмес, жанагындай чүпүрөктөн же болбосо материалдан жасалган дем ала турган мүшөкчөлөргө, баштыкчаларга салсак жакшы болот да. Ошол туура болот. Жанагы целлофанга салганда айрым учурларда нымдуураак көбүрөөк болуп калса, ошо көрсөткүчтөр дагы туура чыкпай калышы мүмкүн.